Assalamu alaikum урматтуу кымбаттуу туугандар. Бүгүнкү бул видеону мусулмандарга, анын ичинде намаз окуйт элем, диним менен Англияда жашагым келет деген мусулмандарга арнамакчыбыз. Ал эми бул жолдор болсо биздин ошол талаада жайгашкан фермабыздын жолдору. Бул жолдор менен Кудайым насип кылып биз бүгүн жумага барып келелик деп ошол жумага бараткандагы тартылган видеолор. Ал эми Англияда болсо сиздин же менин диниме, ошондой эле башка адамдардын динине, деги эле ар бир адамдын диний ишенимдерине аябай сый-урмат менен мамиле жасалат. Бирок ошого карабастан биздин өлкөдөгүдөй мечиттердин саны көп эмес, тек гана чоң шаарларда жума окулчу мечиттер болот экен. Жана башта айтып өткөндөй эле бул жакта сиздин намазыңызга эч ким тоскоолдук жаратпайт, андыктан болгону сиз намазды жумушка залакасы тийбегендей кылып туура бөлүштүрүшүңүз керек. Жана менин байкашымча бул жакта графиктер абдан туура келет. Эртең менен туруп, кечке чейин намазыңыздын убактысын бөлүштүрүп алып, жумушуңузга эч кандай залакасын тийгизбей ибадатыңызды кыла берсеңиз болот. Буга чейин белгилеп өткөндөй эле мечиттердин аздыгынан, жааматтын көптүгүнөн жума намазы көпчүлүк мечиттерде 2 жолу жаамат болуп окулат экен. Ошондой эле мени абдан таасирленткен окуялардын бири. Курбан айт майрамында майрамга бир күн кала эртең силерге майрам деп мөөнөтүбүзгө жеткизбей маяналарыбызды которуп берип, эртең каалоочулар иштесин, каалоочулар эс алсын деп ушундай сонун шарттарды түзүп коет. Тил билүү маселесин дагы кошуп өткүм келип турат ушул видеодо. Менде бир аз кандайдыр бир деңгээлде англисче бар болчу да. Ал эми азыр ошол англисчем дагы жоголгон сыяктуу, мындай бузулуп баратат. Себеби бул жерде көбүнчө румун болгарлар болгон үчүн булардын өзүнө тиешелүү бир англисчелери бар экен. Ошого байланыштуу. Буну эмне себептен айтып жатам? Англисче билүү шарт эмес. Фермада иштеш үчүн. Иттен кандай коркконум байкалды видеодо билбейм, бирок аябай иттен корком.